Кана балдар, талыкпастан билимкенин казалы, билбегенден бул сабактан билип алууга шашалы. Саламатсыңарбы, кымбаттуу балдар? Силер менен кайрадан теле сабактан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Ар дайым жакшы окуп, талыкпай билим алгыла. Силерге ачык көңүл, жаркын маанай каалайм. Анда эмесе, сабакка даяр болсоңор, экранга көңүл буруп, сабактын жүрүшүндөгү суроолорго жооп издеп активдүү катышкыла. Бүгүнкү сабагыбыз айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагын баштайбыз. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Өткөн сабагыбызды кайталайлычы? Идиштер, эмеректер жана тиричилик техникасы жөнүндө эмнелерди өттүк эле? Ооба балдар, силер туура айтасыңар. Биздин күнүмдүк жашообузга эң керек болгон жана жашоо турмушубузда колдонулуучу буюмдарды билгенбиз. Сабагыбызды баштаардан мурун 4 сапыр менен баштап алалык. Эртең менен турганда жуунганды билемин. Сүлгү менен сүртүнүп, илгичине эйлемин. Үтүктөнүп дайыма жарашыктуу кийинем. Тазалыкка дос болуп, алганыма сүйүнөм. Демек балдар, биз тазалык менен дос болушубуз керек. Анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы бакубат жашоо эрежелери. Бүгүнкү сабакта силер өздүк гигиенаны сактоо, туура тамактануу тууралуу кененирээк маалымат аласыңар жана сергек жашоо эрежелерин үйрөнөсүңөр. Мен силерге сергек жашоонун эрежелерин айтып берейин. Туура тамактануу. Эң негизгиси тамактануу. Адам күнүнө 4 жолу тамактанып турушу керек. Эртең менен, түштө, кечке жуук жана кечинде. Тамак жеэрдин алдында колду таза жууп, анан дасторконго олтуруш керек. Алдындагы тамактарды шашпай, төкпөй, майда чайнап жеп, ичиш керек. Бул сүрөттөгү жемиштердин ширелери биздин ден соолугубуз үчүн витаминдердин дагы ролу өтө чоң. Ал үчүн биз витаминдүү азыктарды, жер жемиштердин ширесин ичишибиз керек жана жашылча жемиштерди көп жегиле. Себеби бул жашылча жемиштер силердин көзүңөрдүн жакшы көрүүсүнө, чачыңардын кайраттуу болуп өсүүсүнө жардам берет. Витаминдер адамдын организмине эң керектүү болуп эсептелинет. Андан кийин өздүк гигиенаны сактоо. Өзүбүздү туура алып жүрүү, өзүбүздүн буюмдарыбызды ирээттүү пайдалануу жана тазалыкты сактоо. Ар бириңердин өздүк тиш щетка, самын, сүлгү жана тарагыңар болуусу зарыл. Булардын ар биринин орду дагы болуш керек. Биз тазалыкты сакташ үчүн колубузду жылуу сууга жуушубуз керек. Тазалыктын эң негизги куралы болуп суу эсептелинет. Андыктан колду самындап, таза жууп, сүлгү менен арчышыбыз керек. Колду туура жуунун эрежесин азыр бизге Акылай көрсөтүп берет. Салам достор, менин атым Акылай. Мен азыр силерге кантип колду туура жууганды үйрөтөм. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды дыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Балдар, колуңарды туура жуугула жана досторуңарга да
кантип жүрсү айтып бергиле. Өздүк гигиенаны туура сактоо эрежелери адамдын ден соолугуна дагы мааниси өтө чоң. Адамдын күнүмдүк турмушундагы өзүн алып жүрүү эрежелери болуп эсептелинет. Биздин ден соолугубуз чын болуш үчүн эрежелерди туура сакташыбыз керек. Бакубат жашоонун дагы бир эрежеси спорт менен машыгуу. Спорт менен машыгуудагы негизги эрежелер: сууда сүзүү, бийлөө, сейилдөө. Бул эрежелердин ар бирине токтололу. Сууда сүзүү. Сууда сүзүү бул эң пайдалуу спорт түрү. Сууда сүзүү булчуңдардын өсүшүнө, жүрөктүн иштешине, чыдамкайлуулукка жана ылдамдуулукка үйрөтөт. Ал эми кийинки эреже бийлөө. Бийлөө бул адамдын жеңил ийилчээк болуусуна, ошондой эле дене бойдун мүчөнүн көркөмдүү болуусуна жана түз басууга үйрөтөт. Айрыкча бул бий кыздардын сулуулугуна, көркүнө көрк кошуп турат. Сейилдөө. Сейилдөө бул эң мыкты чечим. Сейилдөө жүрөктүн иштешин жакшыртат. Уйкуну тынч кылат. Уйку терең болуп, эртең менен турганда сергек ойгонуп турууга өбөлгө түзөт. Демек балдар, ден соолугубуз чың болуш үчүн колубуздан келишинче спорт менен машыгып, ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, ушул жогорудагы эрежелерди жасап турушубуз керек. Нормалдуу уйку. Эгерде силерде нормалдуу уйку жок болсо, силердин иш жөндөмдүүңөр начарлайт. Сабакка болгон кызыгууңар жоголот. Андыктан чоң адамдар 7 саат, ал эми жаш балдар силер 10 саат укташыңар керек. Ар бир адамдын уйкуга муктаждыгы бар. Уйкудан жапа чеккенде адамдар себепсиз, жөнү жок ачууланышат, сөз көтөрө албайт. Ошол себептен уйкунун дагы ден соолугубузга мааниси өтө зор. Ал эми таза абада сейилдөө. Таза абада сейилдөө негизги эшикке чыгып сейилдегенден жакшы. Бирок өзгөчө эртең мененки таңкы таза абада сейилдөө, андан кийин жатаарда тамак ичип бүткөн соң 10-15 мүнөт сейилдеп туруп жатсак, силердин ден соолугуңар үчүн дагы оң таасирин тийгизет. Сейилдеп келгенден кийин бир аз жай музыканы уксаңар, силердин акыл эсиңер андан дагы жакшы иштеп баштайт. Күн режими. Силердин ар бириңердин күн режимиңер болушу керек. Ушул күн режимиңерди туура сакташыңар керек. Мисалы, эртең менен эрте туруп, жуунуп, кийимдериңерди кийип, эртең мененки көнүгүүлөрдү жасашыңар керек. Бул силердин эртең мененкиден кечке чейинки жүрүшүңөргө өтө жакшы жардам берет жана өзүңөрдү жеңил сезесиңер. Кана балдар, Актан менен Акылай жана алардын достору жасаган көнүгүүлөрдү көрөлүчү. Экранды карайбыз. Мына балдар, силер дагы эртең менен турганда көнүгүү жасагыла. Эртең менен туруп, жуунуп, кийинип, тамакка олтурушуңар керек.
Андан кийин сабакка жөнөйсүңөр. Бардыгыңар күндүн режимин сактоо зарыл. Ушул эрежелерди туура пайдалансак, анда биздин ден соолугубуз чын болот. Кана балдар, азыр биз Актан менен Акылайдын ырын угуп, чогуу ырдайбыз. Колду таза кармагын, айтат мына бармагын. Мени жу. Айтат жаңа сөмөйүң, ай болуп көнөйүн. Мени жу. Манжаларын акылат, санындагын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакылап. Аты жокта ортонуң, айтат кирден коркомун. Мени жу. Шылдыр сылагат, чыпалакта суранат. Мени жу. Манжаларын акылат, санындагын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакылап. Бул сүрөттөрдү карасаңар, эмне кылып жатышат? Силер кандай ойлойсуңар? Туура айтасыңар. Спорт менен машыгып жатат. Азаматсыңар. Бүгүнкү бакубат жашоо эрежелерин силер дагы дайыма унутпай көнүгүү жасап, спорт менен машыксаңар, ден соолугуңар чын болуп, күчтүү болосуңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.